Ассаламу алейкум, кадырман калкым, урматтуу замандаштар. Берекелүү Рамазан программасы менен кайрадан назарыңыздарда биз. Буйруса, бүгүнкү күнү биз сиздерге намаз тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эстебес устаз Ажыкулов, биздин Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, башта ошо ороз айы менен элибизге бир салам берип, ороз айы менен куттуктай кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, улуу кыргыз элим. Болуп жаткан Рамазан айыңыздар куттуу болсун иншалла. Кийинки орозолорго дагы, кийинки Рамазандарга дагы, кийинки кадыр түндөргө дагы аман эсен жетели. Заманыбыз тынч болсун, бүтүн болсун, тынчтык болсун. Дүйнөдө болуп аткан согуштар дагы токтосун, иншалла жакшылыктар болсун. Намаз деген эмне? Намаз бул кандай ибадат? Деги эле намаздын бул дүйнө акыреттеги пайдасы, сообу, жакшылыгы канчалык? Намаз бул тилдик мааниси ушу дуа, тилек дегенди билдирет. Шариаттагы мааниси бул эң күчтүү парыз да, эң күчтүү рукун да, эң ошо баягы исламдын түркүгү да, исламдын түркүгү. Бул өзүнүн бир белгилүү шарттары бар. Таза кийим болуш керек, дарачан болуш керек деген өзүндө ошол атайын эрежелер бар, кайсы өзүнүн убакыттары бар. Ошону менен биргеликте бул эң улуу ибадат. Бул ошол ыйман келтиргенден кийинки эле ажылыктан, орозодон, зекеттен бийик турган ибадат да. Башка ибадаттар жер бетинде парыз болсо, бул хижраттан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде Мединага көчүүсүнөн 1,5 жыл мурун асманда 7-чи кабат асмандын үстүндө парыз болгон ибадат да, эң улуу ибадат. Кыяматта дагы ошол эң биринчи сурак намаздан болот экен. Эгер намаз жакшы болсо, башка иштер жакшы болот экен. Эгер намаздан биз мындай начар болуп калсак, анда Кудай сактасын, башка иштер дагы начар болот экен да. Бул эң улуу ибадат. Анан ошол жеңил ибадат. Аллах Таала Куранда айтат: "Астагфиру билlah, иннас салата танха анил фахша вал мункар. Фақимус салата, иннас салата танха анил фахша вал мункар." Намазга бекем болгула, намаз окугула. Албетте намаз тозот, кайтарат, адамды сактайт. Фахша бүт ошол жылаңач оюндардан. Ол мункар бүт ошо жанагындай кумар оюндарынан, арактардан, сойкулуктан, каракчылыктан, бардыгынан ошол намаз сактайт, намаз куткарат дейт да. Демек намаздын касиети, жакшылыгы мына ошондо экен да. Адам баласынын бул дүйнөдө дагы ошо намаз жамандыктан тозуп жакшылыкка бир багыттайт турбайбы? Акыретте эң биринчи сурак дагы ошо намаздан деп айтылат да, туурабы? Ооба, эң биринчи сурак намаздан. Намаздын 12.000 касиети бар экен, 12.000. Ошонун эң биринчиси, ошол эң биринчиси Аллах Таала ыраазы болот экен. Аллах ыраазы болсо, анда болду да. Алла ыраазы болсо, анда дүйнө акыретте бактыруу болобуз. Экинчиси, бул дүйнөдө ошо ден соолугуң чың таза болот экен. Намаз бул биринчиден Кудайга сыйынуу, Аллах Таалага сыйынуу экен да намаз. Экинчиден бул эң жакшы гимнастика, эң жакшы мындай физарядка экен да намаз. Жөнөкөй катардагы мусулмандар биз бир күндө 32 рекет намаз окуйт экенбиз. Ошондо 32 жолу эңкейбиз, 64 жолу башыбызды жерге коюп турат экенбиз да. Мага окшогон, сизге окшогон динге кызмат кылып жүргөндөр биз кошумчада окуйбуз да: Кудай бизге жардам бер, арганда душмандардан сакта, элдин арасында жүрөбүз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал улама варасатул анбия", аалымдар, дини окумуштуулар, дини илим билим берилгендер, булар пайгамбарлардын мураскорлору, пайгамбардын ишин улантуучулар деп. Анан мен эми баягы элге балким үлгү болсун, ошол 26-27 жылдан бери дагы кошумча 8 рекет намаз окуп коем да, Кудай мага жардам бер деп, 4 рекетин шүгүр кылып, 4 рекетин тоо кылып. Ошондо 40 жолу, ошондо мага окшогон, сизге окшогондор 40 жолу эңкейип турат экенбиз, 80 жолу башыбызды жерге коюп турат экенбиз да. Муну дүйнө жүзүндөгү бир дагы спортсмен да аткара албайт. $1,000,000 берем десең да аткара албайт. Алгандан кийин кылбай коет да. Биз өмүр өткүчө кылып атпайбызбы? Биринчиден Алла ыраазы болот, экинчиден ошол рүкү кылганда, сажда кылганда мээге толук кан жетип, бардык денебизге толук кан жетип, ушундай бактыруу болот экенбиз да. Мисалы Улан агай, эми биз ага жете элек болушубуз мүмкүн, сиз экөөбүз. Кээ бир олия машаяктар жакшы адамдар айтат экен да, бейиште намаз жок да бейиште. Бейиште бүт жалаң ырахат, ичип жемей, жыргамай, аякта ушундай үр кыздар болот. Эгер аялдарыбыз жакшы болсо, алардан да сулуу болот.
алар эгер жер бетине түшүп койсо дейт бирөө жарымын, 3-дүнйөлүк согуш башталат дейт, мен ушуну алам деп падышалар талашып. Ана ушундай жакшылыктар болсо дагы кээ бир олия машаяктар айтат экен, бейиште намаз болбосо ал эмне деген бейиш дейт экен да. Караңызчы. Биз эми Кудай кечирсин, биз бейиште жок болсо жакшы экен деп атпайбызбы? Жакшы экен анда депчи. Кээ бир шейхтер ушу намаз болбосо ал эмне деген бейиш, эмне деген бейиш деп ушу бейиштин ушундай ырахаттарына дагы жогору коет экен да намазды. Намазсыз өзүнүн жашоосун элестете албаган адамдар да булар, туурабы? Олиялар да. Олиялар ушунчалык баягы намаз менен намаздашып кеткендер десек болот да. Ошондой, кыргызча айтканда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүңүз билгендей баягы осуяттары, хадистери бар. Намаз бул диндин түркүгү деген, намаз бул бейиштин ачкычы деген, намаз бул момун мусулмандын миражы деген. Мына ушул сөздөрдү да кичине чечмелей кетсеңиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошол өлөрүндө дагы сала намазга бекем болгула, намазга бекем болгула, намазга бекем болгула деп ушинтип атып каза болгон да киши дагы. Анан улан агай, дин өзү жеңил, намаз окуш деле жеңил. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха юридул юсра ва ла юриду бикумул уср." Аллах Таала силерге жеңилчиликти каалайт, оорчулукту каалабайт дейт да. Анан азыр эми биз Кыргызстанда жашап атабыз, Бишкекте жашап атабыз. Көп адамдар менен сүйлөшсөң, намаз таштап койгон да. Эмне себептен десең, мен 5 убакыт мечитке бара албайт экем, мечитке барбасаң кабыл болбойт дейт, анан таштап койдум дешет да. Андай жери жок улан агай. Эгерде кимде ким каникулда болсо, бош болсо, зерийип жаткан болсо, мечитке барып окуган жакшы. 25 эсе, 27 эсе жаража соол көп болот. Болбосо ошол жерде окуй бериш керек. Намаз жеңил. Намаздын өзүнүн бир кийими жок. Эгерде стройкада иштеген байкелерибиз, инелерибиз ошол кийим менен окуй берсе болот. Мына бул 100 машина оңдогон байкелер молдеке мен 5 мал чечинип анан эмете бермек белем, окуй эле коеюнчу дейт. Ал дагы туура эмес. Ошол тазараак болсо жакшы. Тала түздө жүргөн малчы, дыйкан бардыгы ошо кийим менен окуй берсин. Керек болсо афитол, солидор, бензин, керосин, нефти, газ деген нерселер нажас эмес улан агай. Ошо кийим менен намаз окуй берсе Кудай Таалам кабыл кылат. Нажас, булганыч бул арак, арактагы ичсең ал мас кылат. Аны тийип кетсе ал дагы кээ бир алымдар нажас эмес дейт да. Ошол улуу заара, кичүү заара, кан, ириң ушулар нажас. Башкасы чаң, топурак, бензин, керосин нажас эмес. Ошону менен окуй берсе болот да, намаз жеңил. Нажас дегенде бул кир да, булганыч, кирдете турган, булгай турган, ал жуга турган болсо, ал кийим менен намаз окуганга болбойт деген нерсе да нажас. Ал кийимге намаз окуганга болбойт деген. Бирок эми тала түздө болуп калып, мусафирчиликте болуп калып, башка кийим жок болсо, ошону менен окуганга да шарият уруксат берет да. Дин жеңил да, урматтуу туугандар, урматтуу улан агай. Анан баягы дин жеңилди, биз баягы көпчүлүк илим билимибиз жок. Анан сураганда аалымдардан, молдолордон сураш керек бу диний маселени. Көчөдө эле жаңы намаз окуган адамдардан мейли ал илим билими жок болсо 100 жыл намаз окусун, ал шариятты билбейт. Ошон үчүн мындай шариятты, фик илимин аалымдар айтыш керек, аалымдар сураш керек. Мындай мисалы мейли саясатчылар, ырчылар, жана башкалар мындай дават кылып кичине элди чакырсын, бирок шарият маселелерине, фик маселелерине киргенге болбойт да. Мына 18-20 жыл ислам университетте сабак берген мен дагы, сиз дагы, биз дагы ошо коркобуз, бирдек айткандан коркуп кой, тактап алайын, минтип алайын, эртең 7 миллион адамга айтып ийип дагы күнөөкөр болуп калбайын деп биз ушундай калчылдайбыз. Жөн мындай айтыш керек, эми кызыктырып динге чакырып, бирок шарият маселелерине ачык айтып коеюн пайдаланып. Ырчылар, саясатчылар, спортсмендер, башкалар тыюу салынат. Булар шариятты, фикти айтканга болбойт. Намаз негизи кимдерге парз? Кимдер намаз окуш керек? Мусулмандарга парз, биринчиден, акыл эси толгон, балагатка жеткен мусулмандарга. Шариятта ошол кыз бала 9 жаштан, эркек бала 12 жаштан дейт. Бирок биз Орто Азия, Кыргызстан, Арабия эмеспиз да. Бизде күн суугураак болуп, бизде ошол 12 жаштан эмес, балдарыбыз 12 жаштан жетилгендер бар экен. Кээ бир эркек балдарыбыз 15 жаштан жетилет экен да. Кыздарыбыз кээ бири 9 жаштан бизде жетилбейт экен. Балагатка жетпейт экен да. Ошол шариятта шайрым жок, ачык айтканда, кыз кишилер, аял кишилер этек кирип айызы келгенде бойго жетет. Эркек балдар чүркөп баштаганда бойго жетет да. Ошондо бизде кыздар 9 жаштан эмес, ушул 10, 11, 12, 13, 14, 15ке барып
бойго жетет экен да, ар ким ар кандай. Бойго жеткен жинде эмес, акыл эси ордунда мусулман адамдарга намаз парз болот иншалла. Аял эркек бардыгына. Негизи деги эле намаздын кандай түрлөрү бар? Биз билгенден ошол парз, важип, ошо сүннөт деп бөлүнөт. Анан кайсыл маалдарда негизи намаз окушат? Күнүнө мисалы 5 убакыт намаз окулат, дагы кайсы убактарда намаз окулат деги эле? Намаз ошол 17 рекет парз намаз бар. Багымда 2 рекет парз, пешин 4 рекет парз, асыр 4 рекет парз, шам 3 рекет парз, куптан 4 рекет парз. 17 рекет парз намаз болот, 17 рекет. 12 рекет сүннөт муаккада, бекемделген сүннөт. Багымдатта 2 рекет сүннөт, пешинде 4 рекет сүннөт, парздан кийин 2 рекет сүннөт, шамдан кийин 2 рекет сүннөт, куптандан парздан кийин 2 рекет сүннөт. Анан 3 рекет витир бар. Ошентип 32 рекет ушулар. Анан пайгамбарыбыз айткан, Мухаммад алейхиссалам, эгерде сен мечитте жамаат менен намаз окуп дейт, анан күн чыкканча убактың болсо зикир чалып олтуруп, аны ишрак намазын, кыргыздан чырак намазы деп коет. Мындай жарык чачып калат да, ошо күн тийип, ичине көтөрүлгөндө ишрак намазын окуса, пайгамбарыбыз айтыптыр, Мухаммад алейхиссалам, толук аж умранын сообу берилет деп. Андан кийин духа намаз деп коет, аны кыргыз шашке намаз деп коет. Ошол саат 10-11лерде окулат. Ушуну кимде ким 2 рекет окуса, биздин денебизде 360 муун бар экен да. Ушуга садака бергиле дейт. Сахабалар, башкалар сурады, Алланын элчиси, менде 360 сом жок да, 360 дирхам, динар менде жок да, мен кантип кутулам десе, 2 рекет духа намазын окусаң, 2 рекет шашке намазын окусаң, кыргыз шашке деп коет. Ошондо ошол 360 муунуңа садака берген болосуң дейт. Чырак намаз, шашке намаз. Анан шүгүр намаз бар. Ошол мына бул асырдан кийин, багымдаттан кийин нафил намаздар болбойт. Бирок башка убакыттарда, күн чыгып атканда, күн батып атканда болбойт. Башка убакыттарда, мисалы азыр саат 9 болду. Экөөбүз деле ошо каалашыбызча шүгүр намазын, тоо намазын окуй берсек болот. Кудай Тааланын мээрими 24 саат кыяматка чейин ачык. Жанагындай динде макрух деп, макрух болгон намаз окулбай турган учурлар бар. Ошол убакта уктабаш керек деп да айтылат. Анан ошол нафил намаздар жөнүндө дагы кичине кеңири айта кетсеңиз, нафил намаздар кандай максатта, качан окуш керек, канча рекет окуш керек, шарттары кандай? Анан ошо макрух убакыттар жөнүндө да бир айта кетсеңиз. Ошол күн чыгып атканда намаз окуганга тыюу салынат. Күн чак түшкө, төбөгө келгенде, күн батып атканда. Себеби пайгамбарыбыз тыюу салган экен да, күнгө сыйынгандар, күндү Кудай кылгандар, Кудайыбыз кел атат деп күн чыгып атканда сыйынат экен да. Түшкө, төбөгө келгенде Кудайыбыз төбөгө келди деп сыйынышат экен да. Батып атканда Кудай сактасын, тоо кылдым, Кудайыбыз кетип атат деп дагы сыйынышат экен да. Ошого окшогула деп пайгамбарыбыз тыюу салган. Анан кийин Hazreti Bilal радиаллаху анху пайгамбарыбыздын азанчысы болгон, мурда кул болгон, кийин азат болгон. Мына ушул адам пайгамбарыбыз бейишке миражга барганда Билалдын тапишкесинин көлөшүнүн үнүн уккан экен да бейиште. Эй Билал, сен кандай бир эме жакшылыктарың бар, эмне кыласың, ушундай сенин көлөшүңдүн үнүн уктум дегенде, көп деле эмем жок, көп деле мындай артыкчылыгым жок, бирок ушу мен качандыр дарат алсам 2 рекет ошол сууга шүгүр кылып, Аллага шүгүр кылып, ар дайым 2 рекет намаз окуп коем деген экен да. Мен ошо сырларымды ачып атасыз улан агай. Мен дагы ошол жанагы айтып өттүм, 26-27 жылдан бери күнүгө ошол 8 рекет нафил намаз окуйм. Күнүгө 8 рекет. Ошол 4 рекетин шүгүр, 4 рекетин тоо кылып. Эми өзүңүз билесиз, бизде ошол дин жолунда, Алла жолунда жүрөбүз, кызмат кылып жүрөбүз. Ошол калкан болот, сактайт, Алла Таалага дуа кылып. Анан сахих хадис бар экен, кимде ким ошол күн чыккандан кийин 4 рекет нафил намаз окуса, Аллах Таала ошо күнүнө кечке чейин жетиштүү болот. Алла Таала ал адамды эркек болсун, аял болсун коргоосуна алат, ырыскысын кенен кылат, ырыскысын бекем кылат, ырыскысын улуу кылат дейт да. Эми ырыскы таап жеш деле улан агай кыйын да, туурабы? Ырыскы таба албай канча бир туугандарыбыз бомж болуп кетип атат, алкаш болуп кетип атат, анча-мынча кыйынчылык көтөрө албай түрмөлөргө түшүп калып атат, башка болуп атат. Анан мен 18-19 жылдан бери ал жерде да сабак берем да, билесиз. Анан молдеке ошо абак жайларында ошо бир туугандар, эркектер, аялдар болсун, ушу сабыр кылбаптырмын,
жөн жүрсөм болчу экен, кедей байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт деп жанталашкан экен. Азыр түшүнүп атам молдоке, баш ооруган кудай менен иши жок деп. Адам баласы ушундай экенбиз да. Эң дааватты, эң динди, эң кудайдын сөзүн жакшы уккан жер биринчи бул абак жайлары, экинчиси ооруканалар. Ушул жерде адам баласы баягы мени азыр молдоке келип кетчи деп баягы Хазирети Умар менен Абу Бакыр Сыдыкты күткөндөй чакырышат да, келип кетчи молдоке, айланайын, келип кетчи деп ошо абак жайда отургандар. Ооруканадагылар молдоке келип кетчи, дем салып берчи, башка кылчы деп ушу Халид ибн Валидти күткөндөй күтүшөт да. А башка жерде маршруткаларда, базарда, биякта угуп койчу десең, кайча молдоке шашып атам деп укпайт. А тиякта мен пайгамбарга дебейин улуу ошол сахабаларды күткөндөй күтүшөт да. Адам көрбөйсүзбү? Ушундай экенбиз да адам баласы. Намаз учурунда азан айтылат да. Анан өзүңүз дагы Азирети Билал жөнүндө айта кеттиңиз. Пайгамбарыбыздын азанчысы болуп эсептелет. Анан каамат айтылат. Мына ушунун тарыхы, мааниси, шааниси, тартиби, шарттары жөнүндө да кичине айта кетсеңиз. Ошол намаз хижраттан пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчүүдөн 1,5 жыл мурун парыз болгон. Анан ошол пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Мединага барып, ислам мамлекет орноп, мечит куруп, элди кантип намазга чакырабыз деп сахабалары менен, достору, замандаштары менен машвара, кеңеш курат да. Анан бирөөлөр айтат, сурнай чалбайлыбы Алланын элчиси дейт. Анан жок, бул еврейлерге, жөөттөргө окшоп калабыз дейт. Бирөөлөрү коңгуроо какпайлыбы анда дейт. Анда коңгуроо какпайлыбы десе, жок, бул христиандарга окшоп калабыз дейшет да. Анда бирөөлөр анда от жагалы дейт. Анда бул бутпарастарга сыйынгандарга окшоп калабыз деп. Анан ал жерде ошо чечим кабыл алынбай, анан сахабалар үйлүнө пайгамбарыбыз ошол тарап кетишет. Анан кайсы бир сахаба эсимден чыгып атат, сиз билсеңиз айтыңыз, эсимден чыгып атат азыр. Хазирети Умар болсо керек. Хазирети Умар дагы түш көрөт. Анан Абдулла ибн Масудбы бир сахаба түш көрөт. Экөөнүн түшүндө тең ошол адамдын үнү менен азан айтылып аткан болот да. Экөө бирдей түш көрүшөт. Экөө бирдей түш көрүшөт. Анан пайгамбарыбызга келип айтканда, пайгамбарыбыз: Билал, сенин үнүң жогору, сенин үнүң жакшы, сен азан айткын деп ошол Билал анху ошол тарыхта ушул калган да. Демек Азирети Билалдын үнү дагы мындай коңур, жагымдуу, бийик үн болгон го дейм. Албетте. Бул мындай да Улан агай. Өнөр алды кызыл тил деп коет да. Кыргыз ушуну ушул сөздүн маанисин биз түшүнбөйт экенбиз да. Тил деген бул күчтүү экен да. Тил кылычынан кан тамганды тилинен бал тамган адам жеңип коет экен да. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыз дагы бул мындай тилде, сөздө сыйкыр бар деген да. Сыйкыр десе бул колдовство эмес. Адам жакшы жүрөгү менен ушундай сүйлөсө, адамдар эричийт экен да. Бул дагы Кудайдын чоң бир берген белеги. Канча адамдар бар, чоң кызматтарда жүрөт, бирок сүйлөй албайт. Сен экөөбүз сүйлөп атабыз, башкалар сүйлөп атат. Бул да Кудайдын берген белеги. Бирок ушуну биз туура жолго жумшаш керек да. Же адал жолго, же арам жолго кетип калат экен да. Ошону биз адал жолго жумшашыбыз керек. Мен 26 жыл мурун биринчиси ошол Кудай мага иман берди. Экинчиси Кудай мага көп талант берген. Ушу талант башка жака кетип калбасын, ак жолго жумшайын деп ак жолго жумшадым. Эгерде мен тиги динди тандабай, молдону тандабай башкача болгондо аяктыда лидер болуп кетмекмин да. Алла Таала ошо өзүңүз белгилеп өткөндөй бир керемет кылып жаратпадыбы? Кур'ан Керимде Тин сүрөсүндө дагы эмне деп атат Алла Таала? Астагфирулла, лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Мен адам баласын эң сонун кебете кешпирде, сүрөттө, абалда, ички руханий дүйнөсү менен, сырткы физикалык дүйнөсү менен дагы ушундай бир керемет кылып жараттым деп атпайбы? Демек, үнү дагы бир керемет жаратылган турбайбы? Адам баласы бул эң ыйык махлук да, жаратылгандардын эң ыйыгы. Адам баласы периштеден да жогору турат өзү. Адам периштеден да жогору турат да. Жалпы адам баласы периштелерден жогору турат. Эгерде Кудай сактасын, арак иче берсе, жаман жолдордо жүрө берсе, кумар ойной берсе, анда айбандан төмөн түшүп кетиши да мүмкүн да. Ошон үчүн өзү негиз адам баласы периштеден да Кудайдын алдында жогору турат. Демек ошол адам баласына берген ыктыярды, эркти адам туура жолдо колдонуп, өзүнүн адамдыгын таап, жаратканы менен таанышып, Алла Тааланын баардыгын жалгыздыгын кабыл алып, ошо Кудай жолуна, ислам жолуна түшүп,
ыймандуу, исламдуу, курандуу болуп жашап өтүш керек экен да. Негизинен намаздын баягы ички жана сырткы шарттары деген бар. Баягы ар бир ибадаттын өзүнүн шарттары бар да. Ушулар жөнүндө да кичине айта кетсеңиз, анан аял менен эркектин намазында биз билгенден айырмачылыктар бар да. Ушул жөнүндө да кичине айта кетсеңиз. Намаздын сырткы парыздары ошол намаздын сырткы парыздары дененин таза болуусу ошол нажасаттардан. Экинчиси ошол намаз окуй турган жердин таза болуусу, кийим таза болуусу, аураттын жабык болуусу, кыблага жүздөнүү, ниет кылуу. Ушул сырткы парыздары 6 парыз. Ички парыздары дагы 6 парыз. Такбир улоо, Аллаху акбар деп такбир айтуу ушул парыз. Кыямда туруу парыз. Кыраат жок дегенде бир аят окуу парыз. Рүкү парыз, сажда парыз, акыркы олтуруш парыз. Ошол анан кийин эркек менен аялдын намазы көптөр айырмачылыгы жок, бир аз айырмачылыгы бар. Мисалы эркектер киндиктин астына койсок, аялдар бул жерге коебуз. Эркектер мындай арыстанга окшоп мындай жүрөк менен сажда кылсак, аялдар кичине мындай ийменүү менен сажда кылат. Биз ушундай сажда кылганда улак чуркап өтүп кетсин дейт да астыңдан. Аялдар антпейт, мындай кичине эметип сажда кылат. Ушундай аялды назик кылып жаратканда, алтынды биз бекитебиз да улан агай. Алтынды бекитип, ошол мен кыргыздар байыбызбы таң калдымбы? Алтын сатып алалы деп өчүрөткө турдук, башка кылдык. Алтынды бекитебиз да, бирок аялдарды бекитпей, дордойго чыгарып, шоролорду саттырып, Россияга кетирип атпайбызбы? Бул аял адамзат алтындан да кымбат, алмаздан да кымбат, периштеден да кымбат. Ошон үчүн аялдарыбызды колдон келсе мейли иштесин, мен ага шарият каршы эмес, иштесин, врач болуп, мугалим болуп, жакшы жерлерде. Анан аялдарды ошол аяшыбыз керек. Алар биздин апаларыбыз, алар биздин кыздарыбыз, алар биздин жарларыбыз, алар биздин бир туугандарыбыз. Ошон үчүн ушул акындарыбыз айтат го, кызыгын көрбөс дүйнөнүн кыз сыйлабас махлук деп. Аялдарды оор жумуштарга салбаш керек улан агай. Алтынды бекитебиз да, алтынды бардыгы бекитет. Жанталашып, сейфтин оң немесине салат. Аялды да бекитип, мындай аяшыбыз керек да. Анан айта кетсеңиз, эстек устаз, мына ооруган адам кандай намаз окуш керек? Негизи ооруган адам да намаз окуш керек да, туурабы? Андан кийин сапардагы адамдын намазы кандай болот? Анан баягы кичинекей балдарды дагы канча жаштан негизи намазга үйрөтүш керек? Ушул жөнүндө да айта кетсеңиз. Сапарда 4 рекет парыз намаздар 2 рекет болуп кыскарып окулат. Ооруган адам отуруп алып окуса болот. Эгер отурганга дагы алы келбесе жатып алып окуса болот. Кыбланы карап, баш менен ишара кылып, таяммумдар аталып. Анан баш кыймылдап турса, баш менен да ушинтип ишара кылып окусун дейт. Эгерде баш кыймылдабай калсаң да, биздин Ханафи мазхабта анда намаз токтотулуп турат, баягы баш кыймылдаганга чейин, оңолгонго чейин. Анан пайгамбарыбыз ошол 8 балдарды 8 жаштан баштап намаз үйрөткүлө деген, акырын үйрөтүп. 10 жашка келгенде кичине мындай тарбиялап, какус кылып, мисвак менен колго чап, инем кой, балам, тиги компьютер оюндарга жүрө бербе, башка кылба деп кичине тарбиялап, аракет кылып, үйрөтүп, эми баягы 50-ге 50 өтө катуу да кетпеш керек, такыр таштап койбош керек, акырын-акырындан ушинтип үйрөтүшүбүз керек. Негизинен ушул баягы күндөрдүн төрөсү болгон бул жума намазы да. Жума күн болуп эсептелет. Жума күндө бир убакыт бар дейт, сөз түрдө дуа кылуу, дуалар кабыл болот дейт. Жуманда өзгөчө бир касиети бар, берекеси бар, улуу күн да. Анан ошо жума намазга даярданабыз, аптасына бир жума намазга барабыз, милдетибизди, парзыбызды өтөйбүз. Кээде орозону 29 күн кармайбыз, кээде 30 күн кармайбыз. Анан ушул 30 күндүн 29 күндүн этегинде Алла Тааланын бизге ыроолоп, тартуулап берген эки улуу майрамынын бирөөсү айтты, орозо айтын айттайбыз, майрамдайбыз. Майрамдык маанай болот дегендей. Анан ошол күнү эң биринчи ошол биз айт намазына барабыз да. Ошол күн чыккандан кийин окулуучу айт намазы бар. Мына ошого кандай даярдык менен барышыбыз керек? Ошо айт намазы жөнүндө да кичине маалымат бере кетсеңиз. Айт намазы окуу важип. Айт күндөрү ошол сүннөт мустахап болот экен. Жуунуп, таранып, жакшы кийимдерди кийип, курмага окшогон, мейизге окшогон жакшы таттууларды жеп, анан кийин жанагы фитир садаканы дагы ага чейин берсе да болот. Бирок ошо айт намазда ошол кедей кембагалдар дагы курсагы тоюп сүйүнүп калсын, ошо күнү берген жакшы дейт. Ошондой. Анан кийин эми бул жашоо турмуш ушундай экен да, эми баягы өйдө төмөн болот, какус болот дегендей, таарыныч болуп калат экен, башка болот экен. Ошол күндөрү жарашсын дейт.
ошол улуу Аллах Таала ошо эң улуу эки майрам берген, Курбан айт анан Орозо айт. Кудай буйруса ошол 30 күн 29 күн орозо кармагандан кийин кенен ичип, кенен жеп, жакшы кийимдерди кийип, майрамдык маанай болот экен да. Алла Таала бир күндө мусулмандарды мечитке 5 жолу чогултат экен. Бир күндө. Бир жылда, бир жумада дагы бир жолу жума намазга чогултат экен да. Баягы жакшы кийинип, бири-бирин көрүп, учурашып, бири-бирине белек берип, тамак аш алып берип, бул икро муслимин деген бар да, бири-бирин сыйлоо, урматтоо, тил менен, сөз менен, материал, акча каражат менен, башка менен жардам бериш керек. Ушундай. Анан кийин Аллах Таала кайра дагы бир жылда 2 айт намазга чогултат экен. Аллах Таалам дагы ошол дагы бир жылда бир жолу жер бетинде мусулмандарды азылыкка чогултат экен. Ошого пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар болгон себептүү, ал кишиден кийин пайгамбар келбейт. Пайгамбар келбегенден кийин пайгамбарыбыз айткан ал улама варасатул анбия, аалымдар, дини окумуштуулар, дини илим билим берилгендер, булар пайгамбарлардын мураскорлору, пайгамбар ишин улантуучулар, наследник пророков деп айтканда, ошого аалымдар ошол ишти аткарышыбыз керек. Анан дагы чоң-чоң китептерде жазган, мына оомулар, оому деген ошол аалым эмес. 10-15 жыл ислам илимин окуган эмес, тафсир, хадис, аят окуган эмес. Мына ушулардын аалымдарга акыл айтканы зулум болот дептир да. Бул залымдык, бул тирандык болот. Аалымдарга акыл айтпагыла дептир да. Бул Кудайдын илими, бул нур, бул ар кимге берилбейт. Сөзүңүзгө терең ырасчылык бар болуңуз, аман болуңуз. Намаз окуу жаратканга жакында, намаз окуу жамандыктан алыста, намаз болот рух дүйнөңдүн байлыгы, намаз айдайт жан дүйнөңдөн кайгыны. Намаз окуп, намаздашкан улуу соопко жеткен мына ушул орозо айында турабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Намаз менен Алла Таала бизге буйрган эң акыркы ислам дини менен бийиктейли, көкөлөйлү, бул дүйнө акыретте жараткан Алла Таала баарыбыздын даражабызды бийик кылып, ар бир үй бүлөгө кут береке, жакшылыгын насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.